Alhamdulillah, Rabbil alamin, ve la yakubatu lil muttaqin. Esselatu vesselamu ala eşrafil enbiyai ve seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum, urmattu musulman bir tuğandar. Barыбызга белгилүү болгондой, шайлоого аз күндөр калып, аябай каттуу агитациялар, үгүттөө иштери жүрүп жатат. Ошол себептен мен дагы мусулман катары Кыргыз Республикасынын жараны катары өзүмдүн оюмду билдирип кетүүнү макул көрдүм. Себеби биз шайлоого барганда ошол шайлоого барып жаткан адамдардын 3 нерсесине карап шайлашыбыз шарт. Мейли ал шайлоо президент шайлоо болсун, депутат шайлоо болсун, кандай гана шайлоо болбосун, 3 нерсесине карап шайлайлы, урматтуу мусулман бир туугандар. Эң биринчиси, ошол шайлоого барып жаткан адам мусулман болсун. Кудайдан коркуп, намаз окуган адам болсун. Ислам динине каршы чыкпаган адам болсун. Ислам динине өзүнүн салымын кошкон адам болсун. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу, башкача айтканда дават ишине каршы чыкпаган инсан болушу керек. Бул биринчиси, эң негизгиси ошол. Андан кийин экинчиси, кыргыз жерине ушул күнгөчө кандай кызмат кылган? Кыргыз жеринин сатылып кетишине өзүнүн салымын кошулган эмеспи? Кыргыз жерине канча деген манаке чырлар чыгып жатат чек арада. Ошондой жерлерге барып, сөзүнө айтып, кыргыз жерини коргогон инсанбы? Ошол жерине карайлы. Ал эми үчүнчүсү, кыргыз элине кандай кызмат кылган? Кыргыз элине кандай кызмат кылат? Кыргыз эли үчүн күйгөн инсанбы? Кече карантинде өзүңүздөр билесиздер, Россия жергесинде канча деген кыргыздар күнү түнү суукта жатышты. Ошондой учурда кандай жардам көрсөттү? Кыргызстанда канча деген кендер ачылып жатат. Ошол жерде канча деген инсандарыбыз, бир туугандарыбыз жашап жатат. Ошолорго барып, ошол жерлердин ачылбашына, ошол жерлерде жашап жаткан инсандардын жакшы жашашына кандай бир шарттарды түзүп, кандай бир закондорду чыгарып беришет. Депутат болгондон кийин ошол жерде биздин мусулмандарга каршы чыкпаган закондорду чыгарып, ошолордун иштешини көзөмөлгө ала турган инсандарбы? Ушул 3 нерсесине карап шайлайлы, урматтуу мусулман бир туугандар. Мен сиздерди ушул 3 нерсесине карап шайлашыңыздарга үгүттөйт элем. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар.